Бул окуя бүтүн дүйнөнү таң калтырган. Бүт баары жумуш учурунда башталат. Жалгыз үйдө жашап жүргөн бир бала, кадимкидей эски үй, экинчи этажда терезеден деңиздин жээги көрүнүп турчу. Кемеде иш жүргүзгөн бала таң атпай 6-ларда ишке жөнөйт. 10 жылдан бери кемеде иштеп, өз ишин так аткарчу. Кеменин бүт жерин жатка билген, бүт ишкерлер менен мамилеси жакшы. Бүт баары аны жакшы көрчү, ишин сүйүп так аткаргандыгы үчүн. Ал күн кыштын суук күндөрүнүн бири эле. Шамал да өтө катуу болуп, асманда булуттар каптаган. Ишке келиши менен бала иштин тизмегин карап, ишке киришет. Бүгүн 3 кеме жүк келчү. Аларды даярдаганы бала курткасын кийип даярданат. Акырында шамал токтойт. Күндүн нуру да акырын чыгып бараткан. Ошол мезгилде бала бир бүркүткө көзү түшөт. Кардуу көрүнгөн бүркүт кеменин үстүндө конуп турчу. Анын көз карашы бийиктикти жана күчтүүлүктү билдирип турчу. Бала мурда мынчалык жакындан бүркүттү көргөн эмес. Бүркүттүн канаттары күнгө жылтырап, бала суктанып турду. Ошол мезгилде бүркүт башын буруп балага карайт. Бала да кыйла тиктелип туруп, өзүнүн тамагын эстейт. Сумкасында нан менен эт бар экендигин эстеп кеткен бала акырын этти алып жерге коет. Бүркүт акырын тиктеп турат. Этти коюп акырындан ордунан жылып, чет жакта байкайт. Бүркүт болсо акырын этти көрүп, этке учуп келет. Бала кыймылдабайт, чочутуп албайын деп. Бүркүт бир көз ирмемде этти алып жеп коет. Акырын козголуп учуп кетет. Экинчи күнү дагы бүркүт ошол жерде турган болот. Бала өзүнчө бир нерсени сезгендей дагы эт алып келет. Бул жолу бүркүт мурдагыдан да тезирээк учуп келет. Бул жолу бүркүттүн көзүндө коркунуч жок. Бир канча күн өтүп, иштеги шериктери кызыктагай бир нерсени сезип калышат. Күндө баланын бүркүттү тамактандырып жатканына таң калса, кээ бирөөлөр коркуп жатышты. Кеменин башчысы бала абайлашын айтат. Бирок эч ким тоскоолдук кылбайт экөөнүн достугуна. Арадан аз өтпөй, бүркүт баланын колуна конуп тамактана баштайт. Бала колун туура койгонду, бүркүт келип конгондо ыңгайсыздык жаратпаш үчүн, бүркүт колуна келип этти жегенде баланын колуна зыян келтирбешин ойлоп жатты. Ал экөөнүн достугу интернет баракчаларына тарап баштайт. Газеталардын биринчи барактарына чыгып, көпчүлүгү көргөнү келе башташат. Бир күнү таң атпай бала жумушка келгенде, бул жолу бүркүт бирөө эмес 5 бүркүт болуп келет. Бүт баары бирдей, бирок ар биринин өзгөчөлүгү бар болчу. Бирөөсү чоңураак, бирөөсүнүн тумшугунда шырамы бар. Жүк келген маалда бүт бардык бүркүттөр тиктелип, жумуш учурун байкап турушту. Эч бири жырткычтык белгисин көргөзбөй, үстүдөн тиктелип, байкап тура беришет. Барган сайын татаалдашып барат. Күндө ишке баратканда баланы бүркүттөр күзөтүп, ишине барганда аралыктан учуп үстүдөн карап, бүт жакта бүркүттөр болчу. Бала таң калып акырын изилдеп баштады. Жапайы жырткычтардын бул кылыгы кызыгуу арттырды. Акырындан баарына жакын болуп, эт менен алдап бир бүркүттүн бутуна күзөтүүчү аппарат жайгаштырат. Көргөнүнө ишенбеген бала бүт жактан аны күзөтүп, кай жака барбасын аралыктан учуп жүргөндүгүн көрөт. Акырындан ишинде көйгөйлөр башталат. Бүт жакта бүркүттөр, ишчилер чочуп ишин артка тартып, жүктөргө конуп алганда жүктөр кечигип жумушуна тоскоолдук пайда боло баштайт. Башка аргасы кете баштаган башчысы баланы чакырып, же бүркүттөр менен бол, же жумушту кыл дегендей шарт коет. Сага 3 күн убакыт, бүркүттөрдү жогот. Бала ойго батып 3 күн уктабай чыгат. Бул бүркүттөр баланын жашоосунун бөлүгүнө айланат. Бирок бир жагынан жумуш керек. Бала ойлонуп жумушчуларды чогултат. Баарына курал берип, ичине ок салбай асманга атабыз. Бүркүттөр чочуп башка жака учуп кетишет дейт. Кайрадан бүркүттөр келген маалда бүт баары куралдарды алып асманга атышат. Бүркүттөр ойлогондой үркүп учуп кетишет.
балада башка арга жок. Бир жагынан бүркүттөрдөн кутулуп, бир жагынан жумушун да сактап калат. Кайра жашоосу мурунку калыбына келет. Бирок баары бир бала бүркүттөрдүн кабаатыр алып, сагынычы күчөп баштайт. Ошол кезде эсине келе түшөт. Бир бүркүттүн бутуна күзөтүүчү аппарат койгондугун. Аны барып көрөт, бирок сигнал жок. Арадан 1-2 күн өтүп сигнал келе баштайт. Ал сигнал жашаган жеринен узак эмес жерде жайгашкан бир үйдөн чыгып жатты. Ал жерге барганда эски бир үй. Короосу кеңири, жанында дарактар менен курчаган болчу. Бүркүттөр дарактарга конуп, өздөрүн эркин сезип турушту. Жаңы үй тапкандай. Бала үйдүн эшигине барат. Кызыгуу менен коңгуроону басат. Акырын бир кыз басып келип эшикти ачат. Эшикти ачканда баланы көрүп көзү чоң ачылып, кыз өзүн жоготот. Бала кармап калат. Чоң кыз, жакшы элесизби деп. Алар чогуу үйгө киришет. Мейман тосуучу бөлмөдө сүрөттөр илинип турган. Ал жерде кыздын күйөөсү менен түшкөн сүрөттөр. Бала көрүп, оозу ачылып, ал кыздын күйөөсү балага куюп койгондой окшош болчу. Кыз өзүн тааныштырып, күйөөсү жөнүндө айтып берет. Менин күйөөм бул бүркүттөрдү тамактандырчу дейт. Ал азыр жок, кайтыш болгон. Ал канаттууларды изилдеген окумуштуу болчу. Баары бүркүттү куткарганда башталган. Канаты сынып уча албаган бүркүттү таап алып, аны дарылап, өзүнө көндүрүп алган. Артынан калган бүркүттөр учуп келгенин айтат. Ал ар бир күнүн жазып жүргөн. Бул анын күндөлүгү деп көргөзөт. Ал жерде ар бүркүттүн мүнөзү жазылган. Ошол кезде бала ар дем алышта келип, бүркүттөргө кам көрөрүн айтат. Кыз дагы макул болот. Ошентип айлар өтөт. Ар дем алышта бала келип, бүркүттөрдү карап, изилдеп баштайт. Күндөлүктү алып, толуктап маалыматтарды улантат. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй, кыз менен бала чогуу жаныбарларга жардам берүүчү мекеме ачышат. Күндө күн батаарда бала деңизге тиктелип, бир кичине иш бүт жашоону өзгөртүп жиберерине ишенет. Бул достор чет өлкөдө болгон окуя. Жомок катары айтып бердим, бирок бул чынында болгон. Ошон үчүн достор, жаныбарлар менен жакшы мамиледе бололу. Каналга катталып койгула, ушуга окшогон окуялар жаккан болсо, дагы сиздерге айтып берем.